Премьер-министр Сапар Исаков бүгүн парламентте тогуз сороодогу башаламандык боюнча депутаттын суроосуна жооп берип, өз пикирин билдирди. Эл өкүлү Эмил Токтошов башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалгандардын арасында кыздар бар экенин айтты. Депутаттын суроосуна жооп берип жатып, Исаков мыйзам алдында баары бирдей болорун, өрт койгондор жооп бериши зарыл экенин белгиледи. Эгерде инвесторлордун заводуна зыян келтирсек, аны толуктап беришибиз керек. Ким өрт койду, ким оттамызды, аны тергөө аныктайт. 11 апрелде Жалалабадтын Тогуз-Тороо районунда JL Макмал Developing компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар чогулган. Ички иштер министрлиги акция учурунда ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөнүн кабарлаган. Чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытып, Тогуз-Тороо райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары 2 милиция кызматкери жабыркаганы маалымдалган. Факты боюнча ички иштер министрлигинин кылмыш жаза кодексинин 234-беренеси, ээн баштык жана 174-беренеси бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүн райондун Атай айылдык кеңешинин төрагасы Уланбек Шерипов Тогуз-Тороо районундагы башаламандык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 15 адам кармалганын билдирди. Улуттук банктын маалыматы боюнча февраль айында сыртта жүргөн кыргызстандыктар 161,7 миллион доллар которушкан. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 15,8 миллион долларга көп. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусиядан келген. Алар февралда 158,6 миллион доллар которсо, алыскы чет мамлекеттердеги кыргызстандыктар 2,8 миллион доллар жиберишкен. Алардын ичинен 1,5 миллион доллары АКШдан келген. Ал эми Кыргызстандан чет мамлекеттерге которулган акчанын көлөмү 35,6 миллион доллар. Акчанын 90%дан көбү Орусияга кеткен. Өткөн жылы чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардан 2 миллиард 482 миллион АКШ доллары которулган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматынан билдиришкендей, Таза жашоо ураанын алкагында жарыяланган көрктөндүрүүнүн 3 айлыгында облус боюнча 670 миң бак тигилген. Анын 478 миңи мөмөлүү бак шактар. 1 мартта башталган иш-чарага жергиликтүү бюджеттен 15 миллиондон ашык сом сарпталып, ал эми жарандардан 25 миллион сомдой каражат топтолгон. 3 айлык алкагында аймактагы 3252 чакырым ички жана чарбалык каналдарда арыктарды оңдоп түзөө жана тазалоо иштери аткарылды. Мындан тышкары жалгыз бой карыялардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үйлөрүн актоо, сырдоо калыбына келтирүү иштерине жергиликтүү бийлик элет тургундары менен биргеликте көмөктөшүүдө. Баткен облусунда 3 район, 3 шаар бар. Облус элинин саны 500 миң адамдан ашат. Негизинен дыйканчылык, багбанчылык менен алектенет. Расмий маалыматтар боюнча элдин 4,8% сырткы миграцияда. Кыргызстандык мушкерлер Таиландда өтө турган жаштар арасындагы Азия чемпионатына катышат. Бул тууралуу мамлекеттик жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Чемпионат Бангкок шаарында 19-нан 28 апрель күндөрү өтөт. Жеңиш үчүн 30 өлкөдөн чогулган 17-18 жаштагы спортчулар катышат. Медалдардан тышкары 2018 жылы өспүрүмдөр арасында өтө турган Олимпиада оюндарына уруксат кагаздар ойнотулат. Кыргызстандын атынан барган спортчулар Умар Кубанчбек уулу, Илгиз Матмусаев, Нурадин Рустамбек уулу, Ахмат Усупов, ага машыктыруучу Кенжебек Акилбаев. Курама спорттун Олимпиада түрү боюнча дирекциясынан каржыланат. Дирекциянын бюджетинен 555 миң сом каралган. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталды. Жарлыкка ылайык бүгүн Борбор калабыз Бишкек шаарында Food Expo аталышындагы тамак аш өнөр жай көргөзмөсү старт алды. 7 мамлекеттен келген ар түрдүү ишкерлер өздөрүнүн тамак ашка керектүү бардык продукцияларын жана жабдыктарын атайын түзүлгөн аянтча аркылуу элге жеткизе алышат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Евразия иштери боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков мындай жарманкелерди биз аймактарда өткөрүп келебиз. Бүгүн болсо эл аралык деңгээлде болуп жаткандыктан ишкерлер бири-бири менен тил табышканга жакшы аянтча түзүлүп жатат дейт. Бул жерге ошол башка өлкөлөрдөн жаңы оборудованиялар, ошо кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү боюнча жана пищевой индустрияларды алдыга жылдыруу боюнча көп ишканалардын жаңы оборудованиялар коюлган. Ошонун негизинде биздин ишкерлер ошол жерден оборудованияларын көрүп, ошо башка элдер менен доогорлор түзүп, выставкага алып барып, ошо региондорду өнүктүргөнгө жол ачканга мүмкүнчүлүк түзөт деп ойлойм. Чындыгында бул жерден тамак аштын бардык түрлөрүн көрүүгө болот. Албетте сапаты жагынан ар кандай мүнөздөмөгө ээ. Ал эми кадимки колбасаны чыгарып 6 жылдан бери ишмердүүлүгүн улантып келе жаткан компания азыркы учурда чучук жана эт өндүрүүнү да колго алган. Бүгүнкү күндө да өз продукцияларын элге кененирээк тааныштыруунун үстүндө. 2012 жылдан бери иштейт. Колбасная продукция көбүнчө. Ички продукциясы сөзсүз түрдө алмашат. Анткени
уй этинен жасалат, жылкын этинен жасалат, аралашып да жасалат. Азыр жаңы линейка коштук, деликатестерди кошуп атабыз. Жакында эле мына жаңы чыкты, жаңылык чучук деп, ошону да кошуп атабыз. Анан кийин эт өндүрүп баштадык. Бул жаңы линейка чыкты мына. Ал эми үстүртөдөн караганда Кыргызстан сүт, эт азыктарына бай көрүнөт. Мындай тамак аштарды кеңири өндүрүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. 2008-жылдан бери сапаттуу жана таза сүт азыктарынын баардык түрлөрүн чыгарып, элибиздин 30-40% камсыздаганга жетишкен Кан сүт компаниясы келечекте Кыргызстандын баардык аймактарына жана чет өлкөлөргө да өз өндүрүмдөрүн чыгарууну көздөшөт. Ассортиментте 60-тан ашык товардын түрлөрү бар. Азырынча четке чыкпайт. Анткени биздин сактоо мөөнөтү ага шарттары түзүлө элек да. Мисалы, сүттөрүбүз 7 күнгө чейин эле сакталат. Башка региондорду алсак, азыр Нарынга, Ысык көлгө, Таласка, эми жаңыдан түштүк аймагына ташып баштадык. Бүгүнкү жарманкеде кайра иштеп чыгуунун кичинекей белгилерин көрүүгө болот. Атап айтсак, Таиланд өлкөсүнүн Лаосун компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Владимир Атайын ун азыктарын иштеп чыгуучу аппаратты көргөзмөгө чыгарган. Өз сөзүндө курулуш иштерине керектүү жана тамак аш иштетүүчү чакан жана пайдалуу жабдыктардын ар кандай түрлөрүн чыгарышып, бир канча мамлекеттерге жайылтканга жетишкен. Кыргызстандын бардык аймактарында жана ЭАЭП өлкөлөрүндө биздин компания чыгарган жабдыктар колдонулуп келет. Курулуш тармагына болобу же тамак ашты даярдоого керектүү болгон техникаларды. Мына сиздер азыр көрүп турган Атайын жабдык унду алгач даярдап алганга жардам берет. Мындан тышкары бизде ар кандай тамак ашты даярдоочу техника, жабдыктар бар. Кошумчалай кетсек, Food Expo аталышындагы тамак аш өнөр жай көргөзмөсү экинчи рет өткөрүлүп жатат.